Мээримдүү жана ырайымдуу жараткан Аллах субханала тааланын аты менен баштаймын. Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар, мекендештер жана биздин видео блогторду күзөтүп барып аткан диндеш мусулман бир туугандарым. Кечээ эле Туркия менен Сирияда жараткан Аллах тааланын зилзала апаты келип, эки мусулман кошуна мамлекетте көптөгөн үй бүлөлөр, көптөгөн диндеш бир туугандарыбыз каза болду, көптөгөн диндеш бир туугандарыбыз жарадар болду. Бул түшүнгөн мусулман үчүн эскертүү болуп саналат. Эми Кураныбыз өрттөлсө дагы Куранды текчеге чаң бастырып коюп койбостон Аллахтын сөзү болгон Куранга амал кылайлы. Жана пайгамбарыбыздын хадис сүннөттөрүнө бекем болойлу. Түрк бордошторум Аллах Таала сабыр берсин, күч кубат берсин. Жараткан Кудай дүйнө жүзүндөгү жалпы адамзатты мындай кырсыктан сактаган болсун. Кечээ Туркиядагы болгон зилзалада туугандар бизге келген расмий маалыматтарга караганда 5575 турак жай кулаптыр туугандар. Ар бир турак жай этажда 30-40тан үй бүлө жашаганда, ар биринде 4төн эсептегенде 7108 адам каза болуптур. Жана 40910 адам жарадар болуптур. Мына ушундай Аллах Тааланын чоң бир эскертүүсү биздин түрк бордошторубузга, Сириядагы бордошторубузга келди. Эгер биз Аллахтын сөзүн улуу кылып, жашообузга киргизип, дин менен, ыйман менен, адептүүлүк менен өзүбүзгө каалаган жакшылыкты башка бир тууганыбызга каалап жашасак, Аллах Таала мындай балээлерден бизди сактаган болот. Мына ушундай оор абалда биздин Кыргызстаныбыздын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров Туркиядагы бордош бир туугандарыбызга ушундай жардам кылды. Колубуздан келген жардамды кылды. Рахмат деп айтам. 100 куткаруучу, 100 боз үй жөнөттү. 2 учак, 2 аскердик чатыр жана 1 мобилдүү оорукана жөнөттү. Колубуздан келгени ушул экен бүгүн. Бүгүн биз колубуздан келгени ушул эле деп кала бербестен, ар бир намазыбызда, урматтуу достор, агалар, инилер, ар бир намазыбызда дуа кылайлы. Жараткан Кудай бүтүндөй жалпы адамзатын мындай кырсыктан сактаган болсун. Жана мына ошолордун арасында диндеш бир тууган, мусулман бир туугандарыбызды сактаган болсун. Түрк бордошторубуздун кайгысын тең бөлүшөбүз. Жараткан Кудай бардык мусулман диндеш бир туугандарыбыздын башын бириктирген болсун. Дининде, Куранда, сүннөттө бекем болушту насип этсин. Дайым өзүбүзгө каалаган жакшылыкты өзгө бир тууганыбызга каалаган чыныгы такыба мусулмандардан болушту Аллах Таала насип этсин. Мындай асмандан, жерден келген бале кырсыктардан Аллах Таала бүтүндөй дүйнө жүзүн сактаган болсун. Ар бир мусулман диндеш бир туугандарыбызды сактаган болсун. Кошуна мусулман бир туугандарыбызды сактаган болсун. Ошол туугандар динибизге бекем болойлу.